Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевич, урматтуу Дастан Арсбекович, мен сиздерге Нарын областынын Актала районуна караштуу Куртка, Тоолок Молдо жана Ак Кыя айылдарынын тургундарынын атынан расмий кайрыламын. Ааламга жол айылдан башталат демекчи. Президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарлыгы менен 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп белгиленди. Эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп, мүдөөсүн угуп, маселени чечүү эл өкүлдөрүнө тийиштүү экен. Тилекке каршы кайсы бир район же аймактын депутаты же министри жок болсо, ал жерлер кароосуз калууда. Менин сиздерге кайрылуумдун себеби так ушу Нарын областынын Актала районундагы 3 айылды байланыштырып турган көпүрө. 2016-жылдан бери мына 2 жылдын жүзү болду. Көпүрө маселеси дагы эле курч бойдон калууда. Мына кечээ 13 май көпүрөнү суу жууп кетип, өтө турган жерин 3 айыл байланышсыз калды. Эмнегедир өкмөттүн тийиштүү өкүлдөрү жерине барып, таанышып, эл менен баарлашып, үн катып койгон жери жок. Мына ушуга байланыштуу урматтуу Дастан Арсбекович, жогорку кеңеште жана жогорку кеңеште тийиштүү комитеттерде Акталадагы көпүрө маселесин тыкыр карап, өкмөттүн бул иши боюнча туура баа бересиздер деп мен ишенем. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевич, мына аталган көпүрөнү оңдоп түзөөгө деп 45,8 миллион сом сарпталган. Аны дагы оңдон иштетпей, жеп, мына бүгүн соттук териштирүүдө жүрөбүз. Ошондуктан, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевич, тийиштүү өкмөттүн өкүлдөрүн жерине жөнөтүп, маселени тездетип чечип берүүңүздү суранамын.